Жаз келди. Жаз келгенден кийин мөшөрлүү жамгырлардын айынан көптөгөн селдер жүрөт. Сак болуңуз. Бүгүн аябай каттуу жаан болгондуктан чаткалдын бир канча жерлерин сел каптаган. Бишкекте аттракциондун кабинасы кулап, ичинде 2 бөбөк калып калган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жаандан улам Чаткалдагы айылдарды суу каптап, куткаруучулар тартылды. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы айрым айылдарды жаандан улам суу каптап жатат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Министрликтин маалыматына ылайык, Канашкай айыл аймагындагы Жаңы базар, Айгыр, Жал, Курулуш айылдарында жаап жаткан жамгырга жана аба ырайынын температурасынын жогорулашына байланыштуу колоттогу карлар ээрип, арыктарга батпай, жолдорду жана турак үйлөрдүн королорун каптап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чаткал райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 8 куткаруучу, 1 жүктөгүч, Канашкай айылынан 1 экскаватор, жарандык коргонуу кызматтарынан, жергиликтүү тургундардан 53 адам тартылды. Жеринде сел каналдарды тазалоо жана кооптулук жараткан турак жайдагы сууларды сыртка чыгаруу жумуштары жүрүүдө. Айгыр Жал айылында жамгырдын жаашынан улам тоолордо карлар эрип, сайлардан түшкөн суулар көбөйүп, арыктарга батпай, жээктерге ашып, королорду каптоо кооптуулугу жаралган. Аттракциондун кабинасы кулап, 2 бөбөк ичинде калып калган. Окуя Бишкекте Панфилов паркында орун алган. Көйлөрдүн айтымында кабина 2 метрдей бийиктиктен кулап, аттракционду токтото электе дагы бир айлампа жерге сүйрөлүп кеткен. Балдар катуу коркуп калышкан. Окуядан кийин алар баштары ооруп, балдардын бири бели ооруп жатканын айткан. Окуя 23 мартта болгон. Булак Сокол Медиа. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Кара Балтада бомба тууралуу билдирүүлөрдөн улам бир нече мекемедеги адамдар эвакуацияланды. Бүгүн 24 мартта Чүй облусунун Кара Балта шаарында бомба коюлганы тууралуу билдирүүлөрдөн улам бир катар мекемелер эвакуацияланды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалыматка караганда, болжол менен саат 16:16 номер 2, номер 5 мектептерине, Чынар сууда борборуна, супермаркетте, Кара Балта шаарынын мэриясына жардыргыч заттар коюлганы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Аталган жайлардан адамдар эвакуацияланган. Окуя болгон жерге милиция, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, дарыгерлер жана саперлор келишкен. Белгилей кетсек, мындай окуя 2025 жылдын башынан бери Кара Балта шаарында 3-чү жолу болуп жатат. Буга чейин февраль айында номер 5, номер 6, номер 10, номер 12 жана христиан орто мектептеринин имаратында жарылуучу зат коюлгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Ал жерлерге Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 2 бөлүм тартылып, эвакуация иштерин жүргүзүшкөн. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан чалгындоо иштери жүргүзүлүп, жарылуучу зат коюлгандыгы тууралуу маалымат тастыкталган эмес. Булак Турмуш Кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Мен Кубаныч